Нөшөрлүү жаандан улам Жалал-Абад шаарындагы Береке базарын суу каптады. Мындай көрүнүш жаан жааган сайын кайталанып келет. Бул бир тарабынан тургундарга ыңгайсыздык жаратса, экинчиден соодагерлерди да бир топ түйшүккө салып турат. Аталган базар аймагында селдин алдын алуу шарттары каралган эмес. Суулар барып, сол жактагы продуктылардын жарымына чейин кирип кетти. Элдер деле кире албайт. Базардын жарымынын баары эле суу, оң жагы эле бош, бул жагы суу. Себеби мына арыктарды полный суу толуп ашып кеткен да. Себеби бул объем жетпей атат, себеби арык жетишпей атат. Себеби бул барып ошо базардын ылдыйына эле барып жайылып кетет да. Буну түшө турган жер. Арык ошондо була. Бул негизи магазиндерге чейин арык болгон. Бирок бул барып туруп, мунун түшө турган жери жок да. Базарды аралап аккан сел түз эле тургундардын үйүнө барууда. Мында жашоочулар өз алдынча алдын алуу аракеттерин көрүүдө. Алардын айтымында жаңы салынган көп кабаттуу үй ээси суу каналдардын үстүн жаап, мыйзамсыз курулуш жүргүзүп алган дешет. Турак-жай куроолорун суу каптоо акыркы 2 жылдан бери кайталанып келатыптыр. Тазалап жүрүпмүн мен лопатан биле. Барбир тазаланмайт. Бул жерде чоң канал бар болчу. Курулуш жүргүзгөн көп кабаттуу үйдүн ээси ал каналды ээлеп, кичине арык кылып коюптур. Азыр эми ал арыкка ылай толуп, суу акпай биздин бул аймактагы 5-6 үйгө каптап кирип жатат. Тазалоо аракеттерин көргөнүбүз менен пайда жок. Ажын бир нерсе берилер мында кылып. 11 май саат 11:00-гө карата Ташкөмүр шаарында катуу жааган жаандан Ош-Бишкек жолуна зыян келген. Селдин натыйжасында жолго кум шагылдар үйүлүп, бир жүк ташуучу унаа тыгылып калган. Ошондой эле 200-гө жакын унаанын узун каттамы пайда болуп, жол убактылуу жабылган. Разан-Сай участкасында 433 километринде кыска жааган жамгырдан улам Бишкек-Ош жолуна кум шагылдар чогулуп үйүлүп, жол убактылуу жабылган. Биринчи ошол түзүлгөн кырдаалды жою максатында тиешелүү күч каражаттар тартылып, азыр саат 09:25-те жол толугу менен ачылып, автоунаалар азыр жүрүүдө. 5 майдан бери облуста катуу жааган жаандан бир канча район шаарларда кооптулук жаралууда. Чоң дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, жашоочуларды түйшөлтүп жатат. Жергиликтүү бийлик өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу аракеттерин көрүп жатыптыр. Бир эле дарыяларда эмес, мындай бир район шаарларда дагы көптөгөн эмелер болуп атат да. Мына Жалал-Абадта эле кечеги каттуу жаанда сел кетип, кээ бирки сел арыктар мындай эме болуп калган жерлерден ашып, көрдүңүздөр автовокзалды кээ бирки үйлөргө коркунуч келтирип суу кирип кетти. Азыр ошол учурларда мындай бир элдер эмесинде чыгарып алган учурлар болуп атат. Сел арыкка өздөрүнүн заборунун эмесин чыгарган. Азыр мына Жалал-Абад шаарынын штабынын чечими менен аларды буздуруп, кайрадан сел арыктарды чоңойтуп атат. Адистер туруксуз аба ырайы 12 майга чейин уланарын айтышат. Жол жүрүүдө унаалардын ортосунда 500 метр кыймыл чектелишин эскертишет. Айттырбай келген сел ташкындарынан оолак болуу үчүн суу каналдарын тынымсыз тазалап турууга чакырышат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.